Oldu? Mına bugün biz Noqatlıq аймақтық органының медицина қызметкерлері коронавирус менен күрөшүүдө талык бастан иштешип атат. Мына бүгүн 120га жакын медицина қызметкерлери иштешип атат. Алардын 35-40% врачтар, орто медицина қызметкерлер жана кенже медицина қызметкерлер иштешип атат. Биринчи коронавирус инфекциясынын толкуну Ноқат районунда 19 март күнү башталган. Бирок ошондо сөз кеп болуп аткан дүйнөлүк информациялык булактардан коронавирустун экинчи толкуну күтүлөт деп. Ошол толкун мына бүгүн дүйнөнүн баардык өлкөлөрүн каптагандай эле Кыргызстандын Ноқат районунда келди. Мына бир жумадан бери коронавирус оорулары жана атипиштик пневмония менен ооруган адамдар аябай көбөйө баштады. Ошонун ичинде мына биздин аймактык органда дагы 100 койкадан ашык стационар изолятор даярдаганбыз. Анан тышкары больницанын сыртына дагы 100 койкага жакын стационардык орундар даяр. Мына бүгүнкү күндө аймактын Ноқат району аймагынын ар бир айылдарынан бирден экиден ушул коронавирус инфекциясы жана атипиштик пневмония оорулары келе баштады. Албетте алардын көпчүлүгү жашы бир топ өтүп калган адамдар, ана кошумча оорусу бар адамдар болуп атат. Ошондуктан булар бир жума анан азыраак убактарда дарыланып туруп, алардан эффект болбогондон кийин ушул биздин аймактык ооруканага келип атат. Анан биздин аймактык оорукана Кыргызстанда эң иш тажрыйбасы боюнча тажрыйбасы көп коронавирус дарылоо боюнча медициналык мекеме болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бизде кадрларыбыз, аппаратураларыбыз мындайча айтканда жетиштүү эле түрдө болуп калды. Мына жакын 2 күн ичинде да бир топ аппараттар келди. Эми ошол коронавирус ооруларын дарылоодо биз 2 ыкма киргизгенбиз. Бул Кыргызстан боюнча биринчилерден болду. Биринчи бул суюк кислород менен ооруп жаткан коронавируска ооруган адамдарга суюк кислород менен дарылоо. Себеби ооруган адамдардын эң бир муктажы бул суюк кислород болуп эсептелет экен. Аны менен камсыздуулууда биринчи жолу Кыргызстанда 120 точкага суюк кислородду берип атабыз. Экинчи ыкмабыз бул ошол катуу ооруган адамдарга, ооруп чыккан адамдардын канынын плазмасын уюу боюнча экинчи ыкманы киргиздик. Бул өтө оор болгон адамдарга ошол бир группадагы канды уюу өтө чоң эффект бергендигин биз өзүбүздүн иш тажрыйбада көрдүк. Мына биздин ыкманы ушундай суранышып атып, мына бүгүн Бишкекке дагы 2-3 өтө оор ооруларга бизден коронавирус менен ооруган адамдардын канынын плазмасын алып кетишти. Мына Ош областынан Жалал Абадтан келип алып кетишип атат. Ушул ыкманы дагы жайылткан болсо Кыргызстан боюнча чоң эффект берет. Үчүнчү жаңы ыкма бул Кыргызстанда биринчилерден болуп биз дагы бир ыкманы киргиздик. Бул аппаратуралар, медициналық аппаратураларды ушул коронавирус оорусун дарылоого колдонуу боюнча мына БИПАП деген аппарат мына азыр серийни бизге келе баштады. Ушул БИПАП деген аппарат коронавирус менен өпкөсү өтө чоң ооруга дуушар болгон коронавируска или атипиштик пневмонияга колдонгондо ушунчалык жакшы эффект берет экен. Себеби баягы жөнөкөй эле канюланы коюп койгондо анда кислород келе берет. Бирок БИПАП деген аппарат айырмасы адам дем алганда баягы биз берген кислородду кошумча насостун күчү менен өпкөнү толук керип, адамды өпкөсү иштешине чоң шарт берет экен да. Экинчи аны өпкөдөгү дем чыкканда буйдакта ал аппарат тартып алып өпкөнү толук бошотот экен. Ушунун таасиринде өпкөдөгү кан айлануу, организмде кандын катып суюлуп мындай катып калбай турган деңгээлге жеткирип, мына бүгүн жакшы эффект болду. Мына биз азыр 7 БИПАП аппаратын алып келип, оор акыбалда ооруларды чыгарууга чоң эффект алып атабыз. Экинчиси, мына эртең дагы биздин ушул Бишкекте жашаган Ноқаттык жаштар 20 БИПАП аппаратын алып келишип атат. Эгер ошолор келип калган болсо, биз номер 1 изолятордагы 21 оор акыбалдагы ооруларды дарылоодо тез арада жардам алган болобуз. Ошентип биз мына Ноқат район медицина кызматкерлери 3
жаңа колдонгон ыкмаларды киргиздик. Эми бүгүнкү күндө биздин медиктер талкыбастан иштешип атат. Мына 200ге жакын медицина кызматкерлер күн түн дебестен, майрам, базар дебестен иштешип атат. Алардын биз көңүлүн көтөрүп, моралдык поддержка кылып, алардын жашаган шартын, айлык майналарын өз убагында берип атабыз. Албетте биз пессимизмге чөккөн жокпуз. Кудай кааласа ошол 2 айдын ичинде bir жакшы bir деңгээлге жетели деген ниет бар. Мына бизди айрыкча ушул четте жашаган нокаттык жарандар аябай колдошуп атат. Алматадан, Москвадан, Киевден, Украинадан, даже Австралияда жашаган биздин жарандар бизге аппаратура, акчалай жана дары-дармектер менен чоң жардам берди. Мына Москвада жашаган аялдар коому мына бүгүн бизге бир топ дарак келди. Жеке ишкерлер жардам берип атат. Ошондуктан биз эл журтка кайрылабыз. Бардыгыбыз биргелешип иштегенде гана Кудай буйруса ушул оор оорудан элди куткаралы деген ниет бар. Кудай кааласа мунун жыйынтыгы жакшы болот. Бардыгыңыздарды ушул бүгүнкү ооруду жеңүүгө чакырабыз. Бардыгыңыздар маска кийип, санитардык эрежелерди так сактап, ушул тамак аш ичкенде жана башка дааратканалар баргандан кийин кол-полду жууп, идиш аяк таза жууп, тазалык эрежелерин сактаган болсок, бул ооруда дагы 3-4 айдан кийин жакшы жыйынтыкка келет деген үмүттөбүз.